Weil ich will ihm zeigen, schau, dein Arm ist da hinten, weil das macht er nicht mit Absicht. Das passiert ihm einfach. Швейцариянын Базель шаарынын тургуну өмүрүнүн 45 жылын физиотерапиялык тажрыйбага арнаган Кристин Кыргызстанды андагы кичинекей бейтаптарын ашыкча сүйүп каларын саякатка чыкканда элестеткен да эмес. 2013 жылы Караколдо үй бүлөсү менен эс алып жүргөн жеринен өлкөдөгү майыптыгы бар балдар тууралуу көйгөйдүн четин эле угуп, аларга жардам берүү чечимин кабыл алган. Yeah, also I like Kyrgyzstan. I mean, it's a beautiful country. Мен Кыргызстанды аябай жакшы көрөм. Абдан кооз өлкө. Швейцарияга өтө окшош, бирок ал жакта киши аябай көп. Кыргызстанда эл аз, жашоо жай темпте. Мен бул жакта баарына акысыз жардам берем. Ар кайсы бейөкмөт уюмдар, демөөрчүлөр учак билетиме, бул жактагы батириме жеткидей акча беришет. Тамакты деле аз жейм. Ошого көп каражат коротпойм. 2013 жылдан бери Швейцария менен Кыргызстандын ортосунда жашап жатам. Мен бул жакта жүргөндө өз өлкөмдөгү айлыгым токтоп калат. Ага деле кайылмын. But I cannot earn money at home. That's it. Кристин Бишкектеги Uplift коомдук фондуна жылына жок дегенде 2 жолу келип, бир нече ай майыптыгы бар балдарды дарылайт. Буга кошумча адистерди окутат. Анын өз мекенинде 4 баласы, 7 небереси бар. Дээрлик 8 жылдан бери өлкөдөгү майыптыгы бар балдар үчүн интернаттардын баарын кыдырган. Алгач Токмок шаарындагы өзгөчө балдарды көрүп, жүрөгүндө оор так калган. See them lying on the back in horrible positions. Алар адамчыдагы шарттарда керели кечке жатышыптыр. Мындай балдарга эч ким көңүл бурбагандыктан жашап жатканын деле сезбейт экен. Анан калса алар аябай көп санда. Алардын абалы мени нес кылды. Майыптыгы бар балдардын өнү көп, ден соолугуна кам көрүшүнө эч кандай шарттар жок. Болбосо алар балдар үйүнө аманат болчу да. Эч ким алар менен сүйлөшпөйт экен. Балдарды кызматкерлер курсагын тойгузуп, жалаягын гана алмаштырып туруп, тапчанга чалкасынан жаткырып коюшуптур. Бир да оюнчугу жок. Менин таң калганым, оюнчуктарды шкафка кооз кылып тизип коюшкан. Эмнеге балдарга бербейсиңер? Эмнеге алар ойношпойт десем, алар баары бир түшүнүшпөйт да, оюнчукту гир кылып коюшат. Ойногонду билбейт дегенде ого бетер ачуум кайнады. It's not hygienic, they told me. And they are going to throw it away anyway, they told me. Super. Was Mama ist da? Mama ist da. Hier. So. Genau. Ja. Pause. Кристин балдар үйүндөгү шарттарга ичи ачышып, көзүнө жаш ала эскерип олтурду. Бирок ошол эле маалда ыйлап, эмоцияга берилсем, балдарга жардам бере албай калат элем дейт. Ал тубаса шал оорулуу болуп төрөлгөн балдарга Feldenkrais аттуу ыкма менен жардам берет. Мээге таасир этүү аркылуу кыймылдай албаган баланы да бутка тургузса болоруна ишенет. Sure, I was touched, but I'm a professional, so I have this. Балдардын абалына албетте кейибей кое албайсың, бирок адисмин. Биринчи кезекте медикмин. Ичимен өкүрүп ыйлагым келсе да антпедим. Эмнеге бул балдарга мындай жаман мамиле кылышат деп бакыргым келди. Анткен менен ашыкча эмоцияга берилбешим керек эле. Сезимдерим үстөмдүк кылса, мен балдарга жардам бере албай калмакмын. Ачуум келип, нес болгонумдан улам, алдыга чоң максат койдум. Кандай болгон күндө да ушул балдардын кыймылдап, кичине болсо да адамдар менен байланыш куруусуна жардам берем дедим. Анан менин чоң күрөшүм башталды. Башында эч ким ишенген жок, кыймылсыз, тубаса шал болуп төрөлгөн, ата-энеси да баш тартып койгон балдар кантип эле кыймылдап кетсин дегендер болду. Абдан көп балдарды текшерип, ал тургай үйүндө ата-энеси караган майыптыгы бар балдарга да жардам бергенге аракет кылып келем. With my background, I saw that what I can is very helpful for these children. I can reach them. 8 жылдын ичинде Кристин ондогон кыргызстандык дарыгерлерди, мануал терапевттерди, тубаса шал болуп төрөлгөн балдар менен иштөөгө үйрөттү. Аларга ата-энелерди да кошумчалады. Алгач Кристинге көптөр ишенген эмес. Эми анын келишин күтүп, кезекке турган бейтаптар, ата-энелердин саны жүздөп саналат. Швейцария менен Кыргызстанда майыптыгы бар адамдарга түзүлгөн шарттар асман менен жерде экенин айтат. The equipment is no equipment at the beginning. Майыптыгы бар адамдар үчүн техникалык шарттар бул жакта жок. Мен алгач иштеп баштаганда коляскаларды Базелден ташып келчүмүн. Мендей болуп бул жактагы майыптыгы барларга жардам бергиси келген мекендештерим да ошентип коляска алып келип жүрүштү. Бир ирет
Базелдеги аба майданынан Кыргызстанга учаарда бир нече колясканы алып келатсам, баары таң калган. Кыргызстандагы балдар үйүндөгү бөбөктөргө аябай керек нерсе десем, жүгүм ашып турса да учууга уруксат беришкен. Менин кыялым, Кыргызстанда майыптыгы барлардын баарына шарттар түзүлүп, алар да башкалар барган бала бакчада, мектепте билим алса дейм. Эл сыяктуу жумуштарда иштей алышса, көчөлөрдө коляскачандарга шарт түзүлүп, техника жетиштүү болсо, инклюзиялык коом акыры өлкөдө жаралса, мамлекет да эл да пайда көрмөк. Кристинди Кыргызстанга алып келип жаткан Uplift коомдук фонду балдар үйүндөгү майыптыгы бар бөбөктөргө, өзгөчө оор кырдаалга тушуккан үй бүлөлөргө 2007 жылдан бери жардам бергенден тышкары, чет элдик адистин тажрыйбасын жергиликтүү тераписттерге да үйрөтүүчү курстарды уюштуруп келет. Бактыгүл Шыныбаева, Азаттык, Бишкек.